Жасалма интеллект деген эмне? Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү темабыз жасалма интеллект, же болбосо ИИ, орусча айтканда искусственный интеллект, англисче айтканда AI кыскача. Бул сөздү акыркы 2-3 жылда баарыңыздар эле же болбосо көбүнчөңүздөр эле уксаңыздар керек. ChatGPT, Midjourney, Google AI, Gemini деп коет, Sora, Tesla жана башка көптөгөн түрлөрү бар. Бул сөздүн бүт баары жасалма интеллектке байланыштуу. Жасалма интеллект азыркы дүйнөнүн бөлүгү болуп калды. Аны менен жашап, аны менен иштеп, күнүмдүк иштерибизде пайдаланып атабыз. Бирок көп адамдар бул кандай иштейт, эмне экенин, бунун кандай жакшы тараптары бар, кандай терс, жаман тараптары бар, муну түшүнбөйт жана билбейт. Ошондуктан бүгүн мен аны жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берем. Жасалма интеллект деген өзү эмне? Жасалма интеллект бул адам сыяктуу ой жүгүртүүгө жакындатылган программа же машина. Мисалы сиз ага суроо берсеңиз, сизге жооп кайтарат. Программа коддорду жазып берет, текстти которуп бере алат, сүрөт тартып бере алат, видео жазап бере алат. Жасалма интеллект бул ар кандай алгоритмдердин жыйындысы да. Ал алгоритмдер өзүнө эмнени камтыган? Бул логиканы, ар кандай көптөгөн маалыматтарды жана үйрөнүү жөндөмдүүлүгүн камтыган алгоритмдер. Ошонун жыйындысы бул жасалма интеллект. Мисалы ChatGPT бул текст менен иштеген жасалма интеллект. Midjourney деген бул сүрөт менен иштеген жасалма интеллект. Tesla деген бул машина айдаган жасалма интеллект. Жана Sora деген бар, дагы башка көптөгөн азыркы убакта чыгып аткан башка видео генерация кылып берген, ар кандай көптөгөн дагы жасалма интеллекттин түрлөрү бар. Эми ушул жасалма интеллект кантип түзүлөт жана үйрөнөт? Кандай иштегенин түшүнүш үчүн биз ушу кантип иштейт жана кантип ал үйрөнөт, ошону билип алышыбыз керек. Бул биринчиден жасалма интеллект бул программалоо менен жазылат, бирок айырмасы башка программалардан бул өзү да үйрөнө алат. Бул үйрөнүү ML деп аталат. Бул machine learning, машиналык үйрөнүү деп аталат. Орусча машина обучение. Дегенде көп маалымат берилет буга. Мисалы текст, сүрөт, үн жана башка ушул сыяктуу маалыматтар берилет. Андан кийин атайын алгоритмдер ошол маалыматты талдайт. Жана каталарды таап, өзү оңдоп, улам үйрөнүп, күчтүүлөнүп, жакшылана берет. Мындайча айтканда жөнөкөй адам сыяктуу эле үйрөткөндө үйрөнөт, ошентип үйрөнө берет, анан бирок көптөгөн маалыматты тез иштетет. Мисалы жасалма интеллектке миңдеген сүрөттөрдү киргизип, ошон менен үйрөтүлөт. Мышыктын, иттин сүрөттөрүн киргизип, үйрөтүп туруп, андан кийин бир мышыктын сүрөтүн киргизсең, ал уже бул мышык, бул ит деп таанып бере алат. Демек, бул канчалык көп сүрөттөр менен, тексттер менен, маалымат менен канчалык көп үйрөтүлгөн болсо, ошончолук тагыраак маалымат бере алат. Ошонун негизинде, мисалы сүрөт тартып бер десең, сүрөт тартып берип атат азыр. Видео жазап бер десең, ошо сүрөттүн негизинде видео жазап берип атат. Текстти жазып бер десең, текст жазып берип атат. Которуп бер десең, которуп берип атат. Ушунун бүт баары ошо үйрөтүлгөндүн негизинде. Жасалма интеллекттин түрлөрү. Ушу жасалма интеллектти экиге бөлүп койсок болот. Бул тар адистешкен, мисалы Google Translate бул бир гана бир тилден экинчи тилге которуп бере алат. Ушу ChatGPT сыяктуу, мисалы бул жалпы эле көптөгөн түрлүү маалыматтарды камтыган өзүнө, маалымат алып үйрөтүлгөн тармактар менен иштей берет. Жасалма интеллект кайсы жерде колдонулат? Жасалма интеллект азыркы учурда көптөгөн тармактарда колдонулуп атат. Медицинада орун аныктоо, анализ кылуу, финансыда автоматтык кеңештер, алдамчылыктан сактоо, соц тармактарда TikTok, YouTube сизге жаккан видеолорду сунуштайт. Унаа тармагында айдоочусу жок таксилерди көрүп атабыз. Яндекстики, Uberдики, Tesla'ныкы, мунун бүт баары жасалма интеллект. Тил үйрөнүүдө AI мугалим, тил үйрөнүү платформалары. Жасалма интеллект ар бир адиске жардам берүүчү курал. Ал сенин ордуңду толук баспайт, бирок жардам берет. Программистке архитектурасын түзүп берет, код жазып берет, туура библиотекаларды пайдаланганга жардам берет, мугалимдерге материал түзүп берет, дизайнерге идея сунуштайт. Эгер адис жасалма интеллект менен иштегенди билсе, үйрөнсө, өзүнүн убактысын үнөмдөйт жана сапатын да жакшыртат. Жасалма интеллекттин кээ бир пайдалуу жактарын айта кетсек, бул тез иштейт, түшүнүктүү жооп берет, түшүнбөй калсаң кайра тактап сурасаң болот, кайра түшүндүрүп бергенден тажабайт, ар кандай мисалдар менен күнү түнү болуп иштей берет. Көп маалыматтар болсо ошонун бүт баарын талдап бере алат. Адам сыяктуу чарчап калбайт. Башка системалар менен интеграция болуп иштей алат. Туура эмес маалымат болсо оңдотуп алсаңыздар болот. Кайталанган иштерди тажабай жасай бере алат. Сүрөт тарта алат, видео жасай алат.
үндөрдү жасап бере алат, озвучка кылып бере алат, программаларды жаза алат, кибер коопсуздукта пайдалансак болот. Документтерди түзүп берет. Мисалы, мен деле өзүм пайдаланам. Мисалы, ушундай бир текст жаздырып туруп, ошону мага PDF форматта же Word форматта же Excel форматка таблицанын ичине түшүрүп бер десең, ошону чыгарып берет. Анан өзүңө даяр документти скачивать этип алып иштей бересиң. Ар кандай эсептөөлөрдө жардам берет. Мисалы, бир таанышым айтат, смета түзүп атканда дейт, жазып туруп эле ушуга смета түзүп бер деп айтып коем дейт. Бүт дагы башка нюанстарын бүт баарын эсептеп туруп, жазып туруп, мага сметасын чыгарып берет дейт да. Ар кандай эсептөөлөрдө жардам берет, кеңеш берет. Мисалы, финансы, ден соолукка байланыштуу, күнүмдүк жашоого байланыштуу кеңештерди алсаңыздар болот. Ошо эки айтылган маселеге көбүрөөк токтолуп кетсем, мисалы, маалымат таап берет дебедикпи? Маалымат таап бергенде, мисалы, мурун кандай эле? Мурун мисалы Google'га жазчу элек поисковикке. Жазганда бизге толтура ссылкалар чыгарып берет эле. Ошо биз жазган тексттин негизинде ошого байланыштуу тексттерди карап туруп чыгарып берет эле да. Анан биз өзүбүз издеш керек болчу да. Азыр болсо жазасың дагы, сен үчүн анализ кылып, издеп уже ошол убакыттын бүт баарын экономить этип коюп атат да. Мунун эми, конечно, минусу да бар, азыр айтып өтөбүз. Бирок, мисалы, билген адам үчүн, адис үчүн, ошол билет да адам. Мисалы, талдап көрө алат да, бул туура нерсени чыгарып бер, могу мисалы 20 нерсени чыгарып берсе, карап туруп, мисалы, могу 2-3-өн туура эмес чыгарып кой деп туруп, зато башкаларын алып пайдалана берсе болот да. Эми азыр Google'да жаңы обновление чыгарып койгон. Ошо Gemini аркылуу Google издөө платформасы, барыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Эң башында Google'га жазсаң, азыр искусственный интеллект, ошо жасалма интеллекттин жообу чыгат да. Андан кийин башка мурункудай эле ссылкалар чыгарып берет. Эми азыр ушул жашоо ушундай болуп калды. Баары уже көрдүңүздөрбү? Ошо ChatGPT чыгып, ушунун бүт баары таркап, популярный болуп, элдер пайдаланып көрүп, бул жеңил турбайбы деп ошону көргөндөн кийин башка компаниялар дагы өзүнө ушул жасалма интеллектти кошуш керек болуп калды да. Антпесе замандан артта калып атат да. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү таштап, эч ким пайдаланбайт, анда бизнес жүрбөй калат да. Ошол себептүү көрдүңүздөрбү? Бүт баары киргизип атат. Жана ушул сыяктуу эле биз дагы ар бир адис башка адистерден калып калбаш үчүн муну пайдаланганды үйрөнүп билишибиз керек. Анткени бул азыркы замандын талабы болуп калды. Жана экинчи, бул кеңештерди берет дебедикпи? Бул кеңештерди бергенде, мисалы, мен күнүмдүк иштеримде да пайдаланам. Азыркы көп таркап кеткен бир маалыматтар бар да. Мисалы, нанга кошкон дрожь болбойт экен, зыян экен, буну жебеш керек экен, сахарда болбойт экен деген сыяктуу маалыматтарды мен жазып көрдүм да. Бул кандай чын эле дрожь зыянбы десем, көрсө бул жөн эле эл оозуна тарап кеткенде бул жөн эле сөз экен да. Анан эми карабайсыздарбы, эми бул жөн эле дрожьду жебейт, ошону зыян деп, даже раковый клеткаларды көбөйтөт деп ушуга чейин айткандар бар экен да. Ушунчалык жамандап, ушунчалык жебей, такыр дрожжи жок нан жеш керек деп ушуга чейин барып атат адамдар, бирок аны тактап койгон эмес да. Анан карабайсыздарбы туугандар, көрсө бул жөн эле эл оозуна тарап кеткен, чындыгында зыяны деле жок, такталбаган эле маалымат экен да. Жана сахар боюнча да тактап сурадым. Жана адамдардын айтып аткан сөзүн угуп алып, мен сахар такыр жебеш керек деп эле айтышат да алар. Ошентип ойлогом да, эми баягы чын эле го деп. 6 кашык бир күндө, бир суткада норма дейт да. Дагы бир пайдалуу маалымат менен кошо берди. Мен үчүн пайдалуу болду да. Бир мынчалык кичинекей стакан колада бир сутканын нормасынан ашып кеткен 9 кашык сахар бар деди окшойт. Уже бул бир стакан ичсең эле сутканын нормасынан ашып кетет экен да. Бирок сахарды такыр эле жебейт деген бул туура эмес маалымат болуп чыкты да. Жесе болот экен, бирок нормасы менен жеш керек экен. Темадан кичине алыстап кеттик, дальше уланталы. Жана ошо кеңештерди берет, финансы боюнча, же болбосо саламаттык боюнча. Эми бул мындай сыяктуу мисалдар көп туугандар. Бир машыгуу боюнчабы, ден соолукту чыңдоо боюнчабы, кандай маалыматтар керек болсо ошонун бүт баарын даяр жаздырып, өзүңүзгө ылайыктуу маалыматтарды алып пайдалансаңыздар болот. Эми жасалма интеллекттин кээ бир терс жактары. Айта кетсек, бул жумушсуздук коркунучу бар. Кээ бир иштерде адамдарды алмаштырып кое алат. Жөнөкөй жумуштар жоголуп кетиши мүмкүн. Фейк маалыматтар таркатылат. Мисалы, адамдын үнүн жасап туруп, бирөө бирөөнү алдашы мүмкүн. Туура эмес маалыматтарды, фейковый маалыматтарды чыгарып коюшу мүмкүн. Адамдын сүрөтүн алып туруп, ошо менен видео жасап, ошонун үнүн алып туруп, ошонун үнү өзү сүйлөп аткандай кылып койсо болот. Эми азыркы убакта көрүп атсаңыздар керек, ушундай сыяктуу нерселерди. Ката кетириши мүмкүн. Ушакка токтоло кетсек, эгерде бул чыгарып берген нерсенин бүт баары бул чындык деп эле кабыл ала бербеш керек да. Анткени себеби бул ката кетирет. Ушул жазап чыгаргандар, компания өзү деле айтат. Бул ката кетириши мүмкүн.
туура эмес маалымат берип коюшу мүмкүн, ошон үчүн текшергиле депчи. Ошол себептүү мисалы эгер так маалымат алабыз десек, мисалы ссылкалар менен, кайсы китептерден, кайсы сайттардан алынды, ошонун бүт баары менен чыгарып бер деп койсоңуздар, ошолор менен бирге чыгарып берет да. Бирок ошону да текшерип коюш керек да. Кийинкиси бул силердин жеке маалыматтарыңар таркап кетүү коркунучу бар. Ошол себептүү суроо берип же бир нерсени жазып атканда абайлап жазыш керек. Толук маалыматтарды бере бербеш керек. Айырмачылыксыз чечим чыгарат. Адамдын жеке шартын эске албай, жалпылаган негизде гана чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Ошонун негизинде туура эмес маалымат да берип коюшу мүмкүн да. Бунун адамдык сезимдери жок, окуяны туура түшүнбөй калышы мүмкүн. Туура эмес нерседе колдонсо, бунун зыяны чоң болушу мүмкүн. Мисалы согуш, ошол менен бирге эле манипуляция жасай алат бул. Жашоону техникалаштырып коет. Муну кандай түшүнүш керек? Муну такыр эле бүт нерселерди пайдалана берсең, мисалы ошол эле адистин чыгармачылыгын, өзгөчөлүктөрүн, жандуулугу азайып, автоматташтырылып калат да. Бүт баарын эле буга ишенип эле, ушу менен эле, ушунуку эле туура дей берген туура эмес да. Айтып өткөндөй эле бул адистерге бул жардам, бул жеңилдик, бир керектүү курал сыяктуу да. Кечээ окуп калдым, бул жасалма интеллектти дайыма пайдаланып, бүт нерселеринде пайдалангандар, булар жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгү ылдыйлап, уже адам чыгарып бер деп жазды, өзү ойлонбой эле ошону алып эле коюп эле калат экен да. Анан то есть бул нерсе, бул өтө кооптуу нерселердин бири экен. Анткени адам өзүнүн фантазиясы бар, өзүнүн бир чыгармачылык өзгөчөлүктөрү бар, ошонун бүт баары өспөй калат экен да. Адам мындайча айтканда мээси менен ойлонбой эле, бул даяр, бул бат эле чыгарып берет. Бул мындайча айтканда жеңил, адам өзүнө бир туура эмес ой киргизип алышы мүмкүн да. Чыгарып берген нерсесин баары туура, бүт баарын эске алып туруп чыгарып берди деген сыяктуу ойлор менен бул боюнча туура эмес көз караш жаратып, адамдын жанагы чыгармачылык жактарын азайтып, ушундай да зыян бериши мүмкүн экен да. Балдарга терс таасирин бериши мүмкүн. Мындай адамдар менен сүйлөшүүдөн алыстап, жалаң эле ушул менен сүйлөшүп, жанагы дагы туура эмес нерсе бул кээ бирөө психолог катары пайдаланып, такыр эле кирип кеткендер бар экен да. Ошондон да абайлаш керек туугандар. Анткени бул психолог деген негизи жалпысынан алганда эле психология деген бул өтө, биз мусулманбыз да, ошо дин менен психологиянын өтө бир тонкий жерлери бар да. Ошо динге мындайча айтканда катуу карама каршы келген жерлер бар да. Ошондон да абайлашыбыз керек. Анан эми баягы мотивация катары жакшы бир маалымат, жакшы бир нерселерди пайдалануу бул башка маселе. Тил үйрөнүүдө дагы бул бүт баарын эле которуп берип атат. Бул турганда тилди эмне кереги бар окуп деп ушундай сыяктуу көрдүңүздөрбү туугандар? Өзүбүз байкабай эле ушундай сыяктуу туура эмес ойлор менен биз көп нерсени баштабай, кылбай, же болбосо туура эмес кылып, же болбосо таштап коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн муну өтө абайлап, ошо өз орду менен пайдаланышыбыз керек. Уурулук же плагиатка түртөт. Мисалы буга жаздырып коюп, мына мен жаздым деген сыяктуу, же болбосо азыркы убакта мына көрүп атабыз, новостилерде эле чыгып жүрөт го. Университетти бүтүп аткан бала, студент. Дипломду бир күндө ушу ChatGPT менен жазып туруп, мына жактап койдум деп атат да. Бул эмне? Бул алдамчылык. Өзү эч нерсе алган жок да. Өзү эч нерсе албай эле жөн эле бир дипломду алып атат да. Эртеңки күнү кандай адис болот? Жана бул кээ бир адамдардын дагы куралына айланышы мүмкүн да. Ошондуктан да абайлаш керек да. Бул адам сезбей калышы мүмкүн. Бул адамды акырын манипуляциялап, акырын бир нерсеге алып келип коюшу мүмкүн максатына жетиш үчүн да. Ошол себептүү бунун терс жактары да көп да. Бул эми биз кээ бир жактарын айтып атабыз да. Жасалма интеллект аркылуу маалыматты көзөмөлдөө жүрүшү мүмкүн. Ошол себептүү жалпы калкты манипуляция кылышы мүмкүн. Кээ бир учурларда туура эмес маалымат берип коюшу мүмкүн. Өзгөчө бул дин тармагында бул өтө кылдат болуш керек. Чыныгы мындай аалымдардан эле сурап эметпесе, бул өтө кооптуу да. Бурмаланган маалымат берип коюшу мүмкүн. Мисалы мен өзүм баягы мусулман катары суроо берип текшерип көрүп аттым. Бул эми баягы чыныгы аалымдардан суроо бергенде жооп алган менен бунун айырмасы асман менен жер да. Бул көп нерсени билбейт. Бул дин тармагында буну чыныгы ошо маалыматтарды талдап билген аалымдар эле пайдаланбаса, бир кандайдыр бир деңгээлде бир жардамчысы катары пайдаланышы мүмкүн. Балким совсем эле пайдаланышпайт. Бирок биз жөнөкөй адамдар мындай коркунучка салуудан алыс болушубуз керек. Анткени бул динден түбөлүктүү жашообуз кандай болот экен, ошол чечилүүчү маселе да. Ошон үчүн туугандар өтө кылдаттык менен абайлап колдонгула. Дүйнөлүк маселелерде, кесип маселелеринде, күнүмдүк маселелерде колдонгондо мейли дейли, бирок ошондо дагы абайлап, ордорду менен колдонуш керек деп айттык. Мындан да тактыкты талап кылган дин маселесинде өтө абайлаш керек. Эми жыйынтык эмне кылыш керек? Айтып өткөндөй эле, жасалма интеллектти демек азыртадан үйрөнүп, бул замандын талабы дедик.
ар кандай адистер өзүнүн жумушуна тиешелүү деңгээлде үйрөнүп колдонгон болсо, бул тезирээк өнүгөт дедик. Жана ошону менен бирге эле айтып өткөндөй, кээ бир этиканы унутпашыбыз керек. Муну кандай пайдаланыш керек, буга толук ишене бербей, мунун да маалыматтарын текшерип деген сыяктуу. Ошону менен бирге өзүбүздүн шыгыбызды, мындайча айтканда способностьибизди, өзгөчөлүктөрүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Муну менен бирге мындай маалыматтардан карап болобу, аналитика, креативностьти өнүктүрүшүбүз керек. Башка адистер жасалма интеллект менен иштеп жатса, биз да андан артта калбай, муну пайдаланганды билишибиз керек ордорду менен. Демек, жасалма интеллект биздин жардамчыбыз экен. Туура ордорду менен колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Жасалма интеллект бул келечек эмес, бул азыркы учур, жашообузда болуп аткан нерсе. Муну менен бирге муну пайдаланып жүргөн адис өнүгөт, муну таштап койгондор артта калат. Жасалма интеллект бул курал, аны туура жакшы колдонсоң бул натыйжа берет, туура эмес колдонсоң зыянга алып келет, айтып өткөндөй эле. Ошон үчүн туугандар, бүгүнтөн баштап ушу жасалма интеллектти туура үйрөнөлү, кантип регистрация кылып, жана кантип пайдаланып, күнүмдүк кесиптерде муну менен туура сүйлөшкөндү да билиш керек. Промпт деп коет. Буга мындайча айтканда запрос жазуу. Жасалма интеллект чыккандан кийин бир кесип чыкты да, промпт инженеринг деп коет. Бул эмне? Бул ошо жасалма интеллект менен туура сүйлөшкөндү үйрөтөт да. Же болбосо ошону туура сүйлөшкөндү билген адамды промпт инженер деп коет да. Бунун мааниси, жасалма интеллектке жалпы суроо берсең, мындайча айтканда жалпы эле жооп берип кое берет. Бирок ушу туура маалыматты кантип туура чыгарыш керек, ошону билүү бул өзүнчө да бир кесипке айланды да. Ошон үчүн алардай болбосок да, жок дегенде мен аракет кылам, кантип туура муну менен сүйлөшүш керек, кантип туура промпттор жазыш керек. Ошол видеолорду кое берип жибербеш үчүн сөзсүз түрдө катталыңыздар, колокольчикти басып коюңуздар жана комментарийге жазыңыздар, кандай темалар кызыктуу болот сиздерге. Балким суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, жооп бергенге аракет кылам. Андыктан достор, кийинки видеодо жолугушканча, ассаламу алейкум.